Өзүм каалаган факультетке конкуренция жок эле, мындай таштаганда деле коркпой таштап өтүп кеттим. Тест именно колума келгенде, тесттин суроолорун көргөндө мен уже мындай кандай айтсам, бир 70-80% эле өтөм деген ой болду. Анткени бардык эле суроолор билген эле болчу. Салам достор, менин атым Айназик. Мен 2023-2024 жылдагы Проманас окутуу борборунун 1-потокун бүтүрүүчүсү боломун. Азыркы учурда Манас университетинин филология бөлүмүнүн студентимин. Мен Манасты кайсыл жактан угуп калдым дегенде, мен эң алгач эле Манаска 2023 жылы мен байкем тапшырган. Ошондон улам угуп калгам. Инстаграмда Проманастын баракчасын көрдүм. Ал жактан Манас жөнүндө толук маалыматтар, кампустардын сүрөттөрү бар болгондуктан мага аябай жагып, ушул курсту сатып алып калдым. Мен өзү 1-потоктун окуучусумун. Сентябрда эле бул курсту сатып алганмын. Убакыттан бир аз уттуруп койдум десем болот. Анткени 1-потокмун, али убакыт көп деп жүрө берип, менде бир аз жетишпестик болуп кетти. Бул жакта мектепте 11-класс, гос экзамендер, ЖРТга даярдануу, стресс болуп, ошол моменттерде дагы биздин кураторлор аябай жардам берди, мотивациялык эфирлерди өтүп беришип, бизди угуп ар дайым колдоп турушту. Манас университетин негизинен аябай күчтүү университетте уккам. Бул жака только алтын тамга алгандар, же болбосо алтын сертификат алгандар, жана лицейде окугандар, гимназия мектептеринде окугандар өтөт деп уккам. Жана мен орто мектепте окугандыктан менде аябай эле коркунуч болгон. 8 сабак дегенде менде так илимдерден мен анчалык күчтүү эмес болчумун. Азырлыкта тапшырдым мен экзаменди. Ал жакта бул жактага караганда бир аз азыраак болду. Андай деле коркуу сезим болгон жок, анткени мен тесттерди иштегем, сабактарды көргөм. Жада калса мен тесттерди мындай барактарга жазып чыккам. Ар бир НЦТны, ар бир Манастын тесттерин жазып чыкканмын. Менде ошол даярдыгым мага уверенность болду деп айтсам болот. Тест именно колума келгенде, тесттин суроолорун көргөндө мен уже мындай кандай айтсам, бир 70-80% эле өтөм деген ой болду. Анткени бардык эле суроолор билген эле болчу. Айрыкча гуманитардык жактан ошол Нуржан агайдын сабактары, анан кыргыз тилден Эжейдин сабактары, анан тарыхтан агайдын сабактары да өтө көп суроолору келди. Анан чыккандан кийин дагы менде андай өтпөй калам деген деле көп коркунуч болгон жок. 2 күн спокойно эле жүрдүм. Анан кийин балл чыкты. Өзүм ойлогон, күткөн балл чыкты. 150 плюс балл алам деген. Ошондой эле ички экзаменден 158 балл алдым. Жана өзүм каалаган факультетке конкуренция жок эле, мындай таштаганда деле коркпой таштап өтүп кеттим. Мен окуп атканымда көрүшкөн да үйдөгүлөрчү. Күндөп түндөп окуп даярданганымды, ушул даярдыгың сен акталыптыр, азаматсың, сыймыктанабыз деп баары айтышты. Ошол моментте аябай жакшы чувство болду деп айтсам болот. Өттүм, ата-энемдин дагы бир жагынан сыймыгы болдум. Экинчиден, өзүм каалаган жерде окуймун, өзүм каалаган университетте окуйм деген жакшы бир сезимдер болду.